Үлгүлүү бул үй бүлөнүн мектепте окуган 3 баласы бар. Улуусу 7 класста окуса, ортончусу 6. Ал эми эң кичүүсү 3 класста билим алышат. Убактыларын пайдасыз нерселерге коротпосун деп, алардын күн тартибин күйүмдүү апасы так бөлүштүрүп берген. Мамлекеттик мекемелерде иштегенден кийин эртең менен жумушка кетебиз. Кайра кечинде келебиз. Атабыз болсо тала иштери, бул да фермерлер жер иштетишет. Эртең менен эрежелерди айтып кетип атабыз. Жасай турган жумуштарын тизмектеп унутуп калат азыркы балдар. Жазып кетип атабыз аны дагы. Балдарды көзөмөлдөп убактысын бөлүп бербесең, булар азыр жашта. Убактысын туура пайдалана албайт да, китеп окушат. Анан баягы азыр WhatsApp'та группаларда класс жетекчилер сөзсүз түрдө байланышка чыгып турат ата-энелер менен. Үйдүн тун кызы өтө тың. Тиричилик жумушун аткарып, апасына жардам берүүгө да, бөбөктөрүн багып, сабактарында окууга жетишүүдө. Эртең менен турам, таза жуунам, бөбөктөрүмө тамак берем, ата-энеме жардам берем, китеп окуйм. Мифы и легенды Древней Греции, анан контролистское привидение. Экзаменге даярданам. Сергек жашоону жактырган ортончу уулу азыркы тапта топ ойнобой үйдө отуруп китеп окууга басым жасап жаткандыгын айтат. Сабактарды кылам, мага мектептен бергенде. Канча китеп окуттуң? Көп, мен санаган эмесмин. Эстүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн кенже кыздын өзүнчө дүйнөсү бар. Ой жүгүртүүсүн өстүрүүдөн жана сүрөт тартуудан рахат алат. Эң башкысы убактысын текке кетирбей, туура пайдаланат. Китеп окуган жакшы көрөм, кыргыз жомокторду, орус жомокторду. Эжем менен, байкем менен настольный играларды ойнойм. Жардам берем мамама, эжеме. Жанда жүргөнүм берге. Ажары менен таланттай калышкан эки кыз белгилүү ырчы Актан Исабаевдин кыздары. СССРдин эл артисти Самара Токтакунованын неберелери. Атасы менен чоң энесинен өрнөк алууга жан үрөгөн жаш таланттар учурдагы эс алууда чыгармачылыгын өстүрүп, талантын такшалтуу менен алек. Наши каникулы проходят очень продуктивно. Убактыбызды туура пайдаланганга аракет кылуудабыз. Эч нерсе кылбай бош отурган күнүбүз деле боло элек. Өзүм музыканы, комузду абдан жакшы көргөндүктөн көп убактымды кыргыздын күүлөрүн үйрөнүүгө жумшоодомун. Классташтарым менен досторумду да унутпай, алар менен телефон, интернет аркылуу сүйлөшүп жатам. Хочется сейчас продолжать учиться в школе. Мектепте сабак окууга көбүрөөк басым жасасак, үйдө өзүбүз кызыккан иштерибизге убакыт көп болууда. Мугалимдерибиздин айткандарын эстеп, аларды үйдө кайталап жатабыз. Менин негизги максатым өзүмдү өзүм өстүрүү жана мыкты профессионал ырчы болуу. Больше времени проводим дома. Балдарыбыз жаныбызда болуп, санаабыз тынч. Жалкоолукка, ыкшоолукка берилбесин деп эс алдырбай көп тапшырмаларды, иштерди аткартып жатабыз. Азыр атасы 3 балабыз менен баарыбыз үйдөбүз. Үй бүлөбүз менен тазалыкты сактоого, дарыгерлер айткан эрежелерди эсибизден чыгарбоого аракет кылуудабыз. Үйдө отургандардын коопсуздугу үчүн бөлмөлөрдү тез-тезден желдетип, эшиктердин туткаларын, телефондорду, компьютердин клавиатураларын ар бир 2 саатта дезинфекциялоочу каражат менен сүртүп туруу зарыл экендигин адистер эскертишет. Ошондой эле балдарды колун бат-баттан жууп турууну эстерине салып туруу керектигин айтышат. Кыял Шаршеева, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.